Баткен элине жардам берейин деп ушу проектти негизлеп долбоорду баштаганбыз. Аянычтуу Баткенде болуп аткан окуялар ошо акыркы 2-3 жыл абдан күчөп кетти. Көп каражат эмес, бирок буну жөн гана мындай акча түрүндө же жөн берсең, ал тез эле кетип калат да. Он студенттин 5-и айымдар болот, анан 5-и жаш уландар. Кээерки студенттерибиз Баткенде жайгашкан, кээеркилери Бишкекте жайгашкан, кээеркилери болсо иммигрант негизинде ошо чет өлкөдө. Ошо эмне үчүн ошо Баткен именно Баткенден болсун деген талап болгон. Эми албетте ошо Баткен элине жардам берейин деп ушу проектти негизлеп долбоорду баштаганбыз. Ошол үчүн эң алгачкы ошо Баткенден төрөлүп өскөн болуш керек. Ошо Баткенде прописка жашаган болуш керек, үй бүлөсү ошо жерде болуш керек. Каражат тарабынан ошо аялуу үй бүлөдөн болуш керек деген талапты койгонбуз. Көбүнчө ошо жаштарга басым саладык, басым койдук. Чек арага жакыныраак болсун деп. Пусть будет у нас это 18 Ошол чек арага байланыштуу Баткен областынын тургундары үчүн атайын акысыз онлайн IT курсу уюштурулат деген жарнаманы окуп калып, анан ошол жактан заявка таштап койгон болчумун да. Азыркы учурда ушул IT курстары чындыгында кымбатка турат, бирок ошого карабастан бизге ушул бекер кылып бергениңиз үчүн рахмат. Сабактар аябай жакты, классрум менен иштегенибиз, аркадай түрдүү тапшырмалар, практикалар болуп атат. Өтүлгөн сабактарды кайталап көрүүгө мүмкүнчүлүк бар экен. Ошо чет өлкөдө жүрсөк дагы, ошо бөтөн жерде жүрсөк дагы ошо жүрөгүбүздө ар дайым Кыргызстан жашайт.